Kim düşündü? At çavuş деген emne eкен? Bayırkı zamandan beri gele жаткан Кыргыздардын эң кызыктуу оюндарынын бири болот. Мен 1960-жылы 9-апрелде Ысык-Көл районундагы Темир айылында туулгам. Ошол жердеги Токтогул Сатылганов атындагы орто мектепте окугам. Мына мен 3 классташымдын жанында отурам, ортосунда турам. Мен ошондо эле кызыл жагуучун карабайсыңарбы, кандай сонун көрүнөт. Ушундай чачым өрүлгөн, артында эки бантигимди байлап алып тажабай. Анан мектепте жакшы окуган кыздардан болчумун. Бул четтеги кыз экөөбүз абдан шок кыз болчубуз. Тентек эле жакшы да окуйбуз. Класстын активисттерибиз. Бул классташым Бишкекте Политехнический окуу жайында окучу. Анан ушул классташыма турмушка чыктым. Кийин экөөбүз чогуу окучубуз. Ошондо келин болуп калган кезим го. Ошондо дагы кайнатам чакырып калды. Айылда ыркесе уюштурулуп атат. Балам келип ырдап бербейсиңби биздин үй бүлөнүн атына деди. Ошондо айылга деген ырды аткардым го. Кашаттын клубунда, жок, Темир айылынын клубунда аткарып аткандагы кезегим. Мына анан турмуш куруп, анан ушу жолдошум улуу кызым, бул Бермет. Андан кийин 3 балалуу болдук. Баары ойдогудай болбойт экен замандаштар. Жолдошум экөөбүз чогуу окудук деп айтпадымбы? Анан оор жоготууга учурадым. Ошо чогуу окуган жолдошум 2005-жылы каза болуп калды. Эми ал күндү сөз менен айтып бере албайсың. Бирине бар дүйнө, бирине кем дүйнө болуп отуруп калдым. Ийилдим, бирок сынган жокмун. Мүдүрүлдүм, жыгылып, бирок турдум. Ошо үйдөгү оокаттын баары мойнума калды. Тоннага жакын түшүм берет. Азыр түшүмдүн жыйналып аткан убагы. Бул эми жакында келип тере бергиле деди, сатуучулар келип алып кетет. Андан кийин дагы кошумча өйдөңкү жактарга превосходный тиккен. Анан превосходный дагы түшүм берип калды. Карликовый тиккен экен, карагаттын түрүн тиккен биз. Мына ушул 5 сотук жерде алманын түрү бар, абрикос бар. Мына мен кичинекей жер болсо дагы грунт жасап алып туруп, анан деген мына эчтеке сатып албайм, баарын тиген кичинекейлеп сабиз айдайм, помидор айдайм. Мына эленген жерде бейт деген ушул тийип кеткен мына гүл бакча бар. Ошо гүл бакчаны гүлдөткөнгө аябай аракетимди, күчүмдү жумшайм. Эмне үчүн дегенде, мага таарынып калабы деп дайыма аны эстеп, ушу гүлгө, гүлдүн түрүн айдаган. Анан ушинтип тазалап турам. Тигил көрүнүп турган улуу тоо бизге белек. Ата бабалардан калган бизге белек. Улуу тоонун алдында тарыхты баяндаган саймалуу таш турат.
Ошо Саймалуу ташты жээктеп мен дайыма иш сапарыма кетемин. Ушул жолдо далай канча элдеген өттү. Саймалуу ташты тарыхты баяндаган тарых эстеликтерине дүйнө жүзүнөн эмне деген элдер кетет. Мен ошо Саймалуу таштын жээгинде таштак жолдун арасында ичке чыйыр жол бар. Ошол чыйыр жолду басып жумушума сапар алам. Мектепке чейинки баскан жолум 1,5 чакырым жол. Ушул узун жолдо далай борошоо кабылдым. Жаратылыштын куулушунда кээде адам чыдагыс аптабына, ысык аптабына, ызгардуу суугуна, кээде жаш баладай ыйлап турган нөшөрлүү жаанга туш келдим. Мына ушул таштардын арасында мени корголгон эң чоң ташым бар. Ушул таштын жанына келип, далай борошодо, далай нөшөрлөгөн жаанда суу болгон бөжөктөй болуп түбүндө туруп калам. Анан басандай баштагандан кийин жолума түшөм. Ушул жолдо келатканда жаратылыштын 4 мезгилин көрөмүн. Жазында ала шалбыт жаагандан кийин, бул жердин жыттанганын айтпа. Шыралжындын жыты кээде келатып таштын түбүнөн коен чуркап жаа калат. Дим эле мен кууп жетчиде болуп, алыс көздүн айым болот. Кээде келатканда кескелдириктер көп болот мындай таштуу жерлерде. Кескелдирикти көрөсүң. Зоопарктагыдай болуп, жаныбарлардын баарын көрөсүң бул жерден. Ушундай кең талааны көрүп, нур жүздөнгөн талааларды, ойгырларды көрүп, Түмөнбай Байзаковдун Кыргыз жери деген ыры эсиме түшөт. Ала тоо ак калпагын кийген кезде, аскасы көк асманга тийген кезде, мен дагы жолго чыгам таңды тоосо, кучактайм ойгырларын нурга кошо. Улусуң Кыргыз жери нурдан бүткөн, сулусуң Кыргыз жери ырдан бүткөн. Ысык көл жердин көзү, кырлар кашы, адырлар көкөрөгү, токой чачы. Мектепте окуп жүргөндө эле жаш баланын кыялдануусу аябай күчтүү болот эмеспи? Ошол мезгилде эле мен ар бир агайдын баскан, эжейдин билим бергенин көрүп, мен да мугалим болуп, келечекте мен да мугалимдик кесипти аркалайм деп айтчумун. Анан 77-жылы окууну бүткөндөн кийин эле азыркы Бишкек шаарындагы, анда Фрунзе деп аталат, Ишеналы Арбаев атындагы университетке тапшырып, филология факультетин бүтүрүп,
ийгиликтүү аяктагандан кийин ушул мектепке мугалим болуп орношуп, ошо 92 жылдан бери орношкондон бери ушул жылга чейин мугалим болуп иштеп келе жатам. Мугалимдик кесип чынында абдан оор. Бардык кесип ээлери ушул мугалимдин алдынан окуп, билим алып, анан ошол кесипке ээ болот. Президент дагы, врач дагы, бардык кесиптин ээлери. Мен ушул кесипке бала кыялыман эле тандаган кесибиме эч качан өкүнбөйм. Миң мертебе шүгүр. Мен бардык иштеримди алдыга жылдырып, натыйжалуу иш алып барып атканыма абдан сүйүнөмүн. Дагы эле болсо иштеп келе жатам. Мен эч качан өкүнбөйм. Насаатчылыкта болуп иштедим. 2014 жылы жаңы окуу жылында астыма насаатчылык милдети коюлуп, директор айтты да, ушу сизге жаңы бүтүп келген Касым Тынстанов атындагы университеттин филология факультетин бүтүрүп келген жаңы бүтүрүүчүнү табыштап коюлду эже деди. Макул деп, анан дайыма көзөмөлүмдө болгондуктан абдан өзүмдөгү жыйналган практикалык тажрыйбалуу иштердин баарын билип калсын, үйрөнүп калсын деп эмгегимди айтып турдум. Мен көп жыл класс жетекчилик болуп иштегениме байланыштуу көп ата-энелер менен иш алып бардым, иштейм. Алар менен кызматташ, алар да мага кызматташ болушат. Кайтарым байланыш бар. Ата-энелер менен дайыма ушул темабызды алдын ала белгилеп алып, бир жылга бекитип алып, анан 4 жолу чакырылат андай ата-энелер университеттин темасында. Мисалы, саламдашуу адеби, тарбия башкаты үйдөн башталат, же болбосо кесип тандоо, мен келечекте ким болгум келет деген теманын алкагында ата-энелердин оюн да билем да. Мына ошондо ар бир балага мындай жекече мамиле жасоону, жекече аяр мамиле жасоону билип алам. Мындай сунуш киргизейин дейм да. 11 класстын окуучуларына, бүт бүтүрүүчү класстарга энчилүү аттарынын коюлушуна мен ата-энем менен долбоор жазам деп, аттардын коюлушуна бүт өзү алган темага ата-энеси менен долбоорго иш планын жазып чыкса. Быйыл 11 класста бүтүрүүчүлөр класстын орус тилиндеги класстарга сабак берем. Календардык планды мындай кылып 30% өзгөртүп алсаң болот. Мисалы, ушул бүтүрүүчү класстардын келечекте жанагы ЖРТ деп коебуз го, ошого даярдык көрүү үчүн текст менен иштөөдө окуп түшүнүүнү ушул жерге камтыйм да. Мисалы, окуп түшүнүүдө булар эмнени алат? Ушул турмуш тиричилигинде эң керектүү нерселерди алсын деп, ошол окуп аткан текстинен үрп адаттарды, кыргыз элинин каада салттарын, жана толуп жатканы керектүү нерселерди алсын деп сабагымды өтөм. Мугалимдин иштөөдөгү ритми дирижердун таякчасындай кыймылдап туруу керек. Мына ошондо иш алгылыктуу, натыйжалуу болот. Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын президентинин колунан ушундай кичинекей кагазды алганда замандаштарым
кубанычымды айтпагылай, аябай кубандым. Себеби ал областтык конференцияда президенттин колунан алган ак кагаз, кичинекей ак кагаз менин андан ары иштөөмө шыгыма шык, күчүмө күч, демиме дем берди. Ишим натыйжалуу болду. Мен олимпиадник даярдап жүрүп, областтык райондо чыгарып, анан областтык олимпиадага жеңүүчү чыгардым. Бул жеңүүчүм мына өзүңөр замандаштар көргөндөй Айткулов Бексултан окуучумду чыгардым. Ошол областтан биринчиликти алып, республикага аттанды. Мына андагы алган грамотам областтык жетекчи башчысынан Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ысык-Көл областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эмил Каптагаевдин колунан алдым. Мына ошентип биринин аркасынан бири ийгиликтер жарала берди. Андан кийин республикадан алгандагы экинчи орунга дагы грамота алдым акимияттан. 2015 жылы билим берүү министринен анда Сариева болчу. Билим берүүнүн мыктысы көш белгиси ордени менен сыйландым. Анан мына биринин аркасынан бири шайкеш келип ийгиликтер жарала берди. Бир тайнеси же чоң энеси кичинекей балага жакшы конфет берсе сүйүнүп, өнү эреркеп эмне кыларын билбей калат го. Так эле ошондой кубанабыз биз дагы. Отуз жылды мен мектепке арнадым. Канчалаган окуучуну талдадым. Өзүм билген билимимди аларга туюндурдум. Чын жүрөктөн арнадым. Ал кезекте жаш бир курак кез эле. Жүргөн элем мен аларды жетелеп. Орто жаштан өтсө дагы курагым. Дагы деле мектебим деп турамын. Артта калды далай күндөр уланып. Бүгүн келем өткөндө эстеп кубарып. Канчалаган оол кыздарды учурдум. Мектебимдин уясынан кубанып. Колумдагы ак кемени салайын, агын сууга аксын кеме желпилдеп. Жолуң болсун деп айтып, кол булгалап ак кемеге турамын.